Талкаланган аңгек менен дөңгөгө толгон жолдорго байланыштуу социалдык тармактарда учурдагы өкмөткө нааразы пикирлер, видеолор көбөйүп, ага көз салып отурган өлкө башчысы өзү жооп берүүгө бел байлады. Кыргызстанда жол курууда бир катар катачылыктар жана кемчилдиктер бар экенин, жана аны жоюу боюнча аракеттер көрүлүп жатканына кенен токтолду. Асфальт төшөөнү буга чейин жеке жактар жасап келсе, эми транспорт министрлиги өз колуна алат. Демек, жолдун сапатына да көзөмөл күчөп, бөлүнгөн акчалар ортодо желбей максаттуу жумшалат. Транспорт министрлигинде иштин сапатын жакшыртуу үчүн жаңы техникалар массалык түрдө да сатылып алынды. Эми төшөлгөн асфальттын сапаты оңолбосо, анда транспорт министри президенттин эл караган жүзүн жери каратат. Андыктан министр Тилек Текебаев ишенич тактап, авир менен адал иштөөгө милдеттүү. Как будто иштеп аткандай көргөзөт экенсиз да? Ар ким ар кандай сүйлөй берет да. Ушуга ким жоопкерчиликти алат? Кыргызстандын жолдору кар менен кошо эрип кеткенби, шайлоо алдындагы шалапайлыкпы деген сындуу какшы каралашкан сын пикирлер эл оозунда айтылууда. Өлкөдөгү жолдордун сапаты, жол салууда кетирилген катачылыктар, аң чөнөктөрдүн көптүгү айрыкча айдоочуларга бир кыйла түйшүк жаратат. Мындай көйгөйлүү маселе тууралуу биз буга чейинки жасаган материалдарда да чагылдырып токтолгонбуз. Негизги делген эл аралык маанидеги жолдордон тарта, ички жолдорго чейинки бул жагдай жогорку кеңештин депутаттары тарабынан да көтөрүлүп, Транспорт жана коммуникация министрлигине бир топ сын пикирлер да айтылды. Былтыр өзүңүздөр билесиздер, август айында аябай шашылыш түрдө жасалганда сапаты дагы начар болгондо бул жолдунчу. Ушуга ким жоопкерчиликти алат? Экинчи слой башылбай калды, биринчи слою азыр абал оор болуп уже ямалар башталыптыр да. Ошону качан баштайсыздар? Сиз ошол жерде пиар кылып өзүңүздү эртең менен эртеге барып сүрөткө түшүп, как будто иштеп аткандай көргөзөт экенсиз да? Жана Камил Абдыразаковна айтып кетпеди, алдар көсөлөр көп деп. Ошонун ичинде балким сиз да барсыз. Могу жолду мына былтыр жасаган. Могу жолду былтыр жасаган, ат башы, атчагайын, башкайынды жолу. Ушуну нормально эле жасап коюшпайбы, карабайсыңбы? Бул тасмадагы тантыгы чыккан жол нарындагы Ача Кайыңды, Баш Кайыңды унаа жолу. Видеодо бул жол өткөн жылы салынгандыгы айтылат. Тасма интернет желелеринде таркап, транспорт министрлигинин иши коомчулуктун талкуусунда калган. Кийинчерээк аталган тармактын министри Тилек Текебаев Facebook баракчасына жооп берип, бул жол былтыр эмес 2020 жылы салынганын маалымдаган. Ошондой эле сапатсыз салынган жол үчүн ким болбосун жооп берерин билдирген. Нарындагы Ача Кайыңды, Баш Кайыңды жолунун талкаланган видеосу интернетте талкуу жаратты. Аталган жол мурдагы бийлик тушунда 2020 жылы салынган. Учурда иш сапар менен Баткенде жүрөм. Сапатсыз жасалган жолдор үчүн ким болбосун жооп берет. Өзүм дагы жоопкерчиликтен качпайм. Ошол эле учурда жол тармагында позитивдүү иштерди арбын жасалып жатканын кошумчалагым келет. Жолдордун учурдагы абалына байланыштуу президент Садыр Жапаров да үн катты. Ал жолдордун сапатсыз курулушуна эмне себеп болуп жатканы боюнча кабар маалымат агенттиги аркылуу түшүндүрмө берди. Биз бийликке келгенден кийин бардык тармактарды ревизия кылдык, текшердик. Ушундай чиреген системаны көргөн соң, аны талкалап мамлекеттин пайдасы үчүн иштей турганын курууга кириштик. Ал үчүн жолдорду жеке компаниялар эмес, транспорт министрлиги өзү салсын дедик. Өздөрү салайын дешсе, жарытылуу техникасы жок экен. Акыркы 3 жылда жолдорду курууга жана оңдоого 700дөн ашык техника сатып алуу пландалып, 2022-2023 жылдары жалпысынан 297 техника өлкөгө жеткирилип, аймактарга бөлүнүп берилди. Дагы алабыз, быйыл дагы 453 жаңы техниканын келиши күтүлүүдө. Жолдордун абалы жана сапатына байланыштуу сын пикирлерге транспорт министрлигинин тийиштүү кызматы макул эмес, анткени салынып жаткан ар бир жол көзөмөлгө алынып текшерүүдөн өтөт. Ал эми аң чөнөктөрдүн пайда болушу аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнө байланыштуу табигый процесс деп эсептелинет. Мындан тышкары, кышында жолдорго тайгакка каршы туз реагенттери чачылып, асфальт бетон катмарына зыян келтирилиши ыктымал. Бул учурда жаракаларга суу кирип, андан кийин тоңуп, жаракаларды кеңейтип, жолдун кескин бузулушуна алып келет деп түшүндүрүлөт. Билбейм, мен кошулбайм. Ар ким ар кандай сүйлөй берет да. Эми
Балким баягы биздин жасап аткан жумуштарды башкалардыкы менен салыштырып алышы мүмкүн да. Себептен да конкретно эсе мында факты болсо, ошо менен жооп берет элек биз. Президент берген маегинде буга чейин мамлекеттик жол курган компаниялар жок болгондугуна байланыштуу адистердин жетишсиз экени белгиленген. Арга жок жеке компанияларга берилип, жол салуу кымбатка түшүп келген. Учурда транспорт министрлиги жол салуучу техникалар менен толукталып, жыйынтыгында жылыштар бар экени айтылды. Кыргызстанда жалпы 34 000 чакырым уна жолу бар болсо, анын 19 000 чакырымга жакыны транспорт жана коммуникациялар министрлигинин балансында. Эл аралык мамлекеттик жана жергиликтүү маанидеги жолдорду оңдоо, кармоо жана асфальт төшөө иштери министрликтин түздөн-түз милдети. Азыр бардык жолдордо иштер жүрүп атат да. Мына атап айтсак Бишкек-Ош автожолунда ушу мына Бишкек шаарынан баштап Ош областына чейин бүт бардык жерде аң чөнөктөрдү жамоо иштери жүрүп атат. Аны менен катар президент Бишкек шаарынын жолдоруна да токтолгон. Анда ички жолдорду салган жеке компаниялардын кетирген кемчиликтерин айтып, алар мындан ары кара тизмеге алынаарын билдирген. Бишкекте деле ушул сыяктуу көрүнүш. Мисалы былтыр Ордо каладагы 18 көчөдө капиталдык оңдоо керек болсо, бул көлөмдө Бишкек асфальт сервис өз мөөнөтүндө аткара албасына көзү жетип, кошумча 15 жеке компанияга көчөдөгү ремонт иштерин бөлүштүрүп бериптир. Алардын 6 жасаган иштеринде кемчиликтер табылып, азыр кайра өз каражатына оңдошот. Ошондой эле алар кара тизмеге кирип, экинчи мындай иштерге жолотулбайт. Борбор каладагы жазылган тротуарлар боюнча жеке компанияларга берилген да. Алар боюнча иштер толук кандуу бүткөндөрү да бар, бүтөлектери да бар, дефектилери кеткен, кемчиликтери бар. Алар боюнча биздин ишкананын өкүлдөрүнө менен ордунан чыгып кесиптештерибиз предписание акты түзүп, кемчиликтердин баарын тең атаган, ар бир жердеги кемчиликтерди жоюу максатында иш жүрүп атат. Жана башта элек жер участоктарында иш жаңыдан жанданып, жаңы башталып атат кайрадан. Ал эми жолдордун талкаланышына дагы бир нече факторлор себеп болушу мүмкүн дешет айрым эксперттер. Жер титирөө, аба ырайынын өйдө төмөн температурасы, оор жүк ташуучу унаалар, нормадан ашыкча жүк жүктөлсө, жолдордун бузулушуна алып келиши ыктымал. Ошондой эле жол салуунун жаңы технологияларына ыктоо зарыл. Анткени сапаттуу жол мамлекеттин экономикасынын өнүгүүсүнө салымы зор. Ал үчүн транспорт министрлигинде билимдүү адистер жетиштүү деп белгиленет. Билимдүү, профессионал жумушчуларыбыз аябай көп. Мен ойлойм, ушу жолдорду менчик, местный Кыргызстандын компаниялары салыш керек. Иностранецтер салат экен, кетип калат экен, аябай баш аягын таппайбыз. Анан эртеси күнү баягы укук коргоо жагы башка тараптар сураса болот да, эмне үчүн сен начар жол салдың депчи. Ушул нерселердин баардыгы ушу баягы жолдун сапатын алып барат да. Андан тышкары президент Садыр Жапаров өлкөдөгү жолдордун сапаты боюнча комментарий берип, 2023 жылы 621 чакырымды асфальттоо каралып, 673 чакырымдан ашык жол салынганын айтты. Андан тышкары асфальт бетон заводдор облустарга орнотулуп, алдыда 7 дубанга тең мындай заводдордун ачылышына аракеттер көрүлүп жатканын маалымдады. Белгилесе, Кыргызстанда жалпы 34 000 чакырым унаа жолу бар. Жолдорду курууга жана оңдоого 700дөн ашык техника сатып алуу пландалып, 2022-2023 жылдары жалпысынан 297 техника өлкөгө жеткирилип, аймактарга бөлүнүп берилген. Быйылдагы 453 жаңы техниканын келиши күтүлүүдө. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.